Ассалаумағалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жол каналы. Бүгін 26 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын батыш тарабы Киркамстромдо жүрөм. Туғандар, ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи жолу баруу жолун түшүндүрөйүн. Мен турган жер Барп Алыкулов жана Астраханская көчөсүнүн кесилишинде турам. Сатылуучу үй ушул Астраханская көчөсү менен батышты карай бир 100 метрдей басканда жайгашкан. Бул жерден көптөгөн маршруткалар, Бишкек шаарынын көптөгөн бурчтарына өтүшөт жана троллейбус деле бар экен, мынакей. Ушул жерден троллейбус деле Бишкек шаарынын бурчтарына барат. Бир аз ылдыйраакка түшсөңүздөр, көпчүлүгүңүздөр билген Киркамстром, бул жакта мечит, мектептер деле жакын жерде бар жана сиздер бул Меридан тойканасына аренда алып келсеңиздер, ушул Меридан тойканасынын жанындагы бул Астраханская көчөсү менен батышты карай бара бересиздер. Анда мен сатуучуга карай жол алдым тугандар. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Көрүп тургансыздардай бар турган жана көрүп тургансыздардай көчө тараптан пескоблок менен тосулган. Мектептер боюнча айтсак, жакын жерлерде мектептер бар экен. Жана Барп Алыкулов көчөсүнүн жээгинде жана мечит, ал жактагы Фрунзе маркеттер баары жакын жерде жайгашкан. Андан ары короосуна киргенде калган маалыматтарды берейин. Жердин аянты 5 соток. Документтер боюнча тех паспорт бар экен тугандар. Эгер сиздерге кызыл китеп маанилүү болсо, аны деле сатып алган учурда сиздердин өзүңүздөрдүн атыңыздарга башка кызыл китеп аласыздар же жасатып берет экен тугандар. Мынакей бул короосу. Жердин аянты 5 соток жана айткандай. Алды тарабында көрүп тургансыздардай навесный тарабында шагыл чачылган тугандар. Үй жөнүндө айтсак 130 квадрат метр. Так. Газ, природный газ бар, свет бар тугандар, суу деле бар. Анан центральный канализация экен. Канализация кирген үйгө тугандар. Андан ары биринчи жолу үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң короосун ачып бул жакта калган маалыматтарды берем тугандар. Бул үйдүн негизи кирүүчү эшиги, киргенде прихожка, дуалдар обой, потолок пластик экен, пол ламинат. Чыгыш тараптан пластик терезе орнотулган. Андан ары түз кирсек, бул жакта санузел, потолок пластик, дуалдар, кафель, ички тараптан раковиналардан суу чыгарылган тугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Андан ары бул жерден түз өтсөк, бул жакта тамактануучу бөлмө. Тамактануучу бөлмө тугандар. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кетет экен. Оң тарапка кирсек, бул жакта кухня жайгашкан. Ички тараптан раковиналардан суу чыгарылып туруп, көрүп тургансыздардай кухня мебелдер орнотулган жана дуалдары обой. Бул жакта бир спальня бөлмө. Азыркы учурда үй ээсинин балдары бар болгонго байланыштуу тартылган жок. Бул жакта дагы бир детский бөлмө бар экен тугандар. Анан могу колдон кирип эле сол тарапка кайрылсак, бул жакта чоң зал. Потолок гипсокартон, дуалдар обои, пол ламинат, түштүк тараптан терезелер орнотулган тугандар. Мынакей. Андан ары эми короосуна чыгайында калган маалыматтарды берейин. Мен кайра үйдүн короосундамын тугандар. Үйдүн арт тараптан сиздерге көргөзөйүн. Бул жакта мынакей жемчегинге жерлер жана өрүк багы жана башка бактар бар экен. Жердин аянты 5 соток. Анан отоплениянын котелы бул жакта жайгашкан. Ал газовый котел экен. Котел жайгашкан бөлмө бул жакта тугандар. Андан ары бул жакта сарайлар. Үйдүн тышкарындагы туалет тугандар. Алар деле баары центральный канализацияга кошулган. Ушундай көрүнүштө туалетке чейин бурчуткары чапталып тур мынакей. Бул үйдүн эң түштүк тарабы. Бул үйдүн баасын айтайлы. $65,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот тугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Мындан алдыңга чыгарса бул үйдү тарттык эле. Анда эле YouTube каналга кирип көрсөңүздөр болот. Сүйлөшүү болот. Негизги маалыматтарды абдан эскертип кетейин. Жердин аянты 5 соток. Киркамстром, Бишкек шаары. Центральный канализация, природный газ бар. Документтер боюнча
техпаспорт бар туғандар. Ушул видеону достор менен группалармен бөлүшсөңүздөр, мага үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Андыктан бөлүшүп коюңуздар туғандар. Анда мен сиздермен коштошом, кийинки чыгышка чейин саламатта калыңыздар.